Садыр Жапаров абактагы Равшан Жээнбековго добуш бергенби? Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров номер 26 Ленин 1 мандаттуу округунда абактагы Равшан Жээнбековго добуш берди. Бул тууралуу Евразиянеттин редактору Питер Леонард социалдык тармактардагы баракчасында билдирди. Ал Жапаровдун бюллетенди урнага салып жаткан учурундагы сүрөтүн жарыялады. Ал жакта президент бир мандаттуу округда кимге добуш бергени көрүнүп калган. Прессага атайын ачыкталган болушу мүмкүн, балким андай эмес. Президент Жапаров бир мандаттуу округда 2019 жылдын август айындагы башаламандыкка айыпталып, иши сотто каралып жаткан Равшан Жээнбековго добуш берди деп жазды Леонард. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Добуштарды кол менен эсептөө жогорку кеңешке өткөн партиялардын жаңы тизмеси. Борбордук шайлоо комиссиясында добуштарды кол менен саноо башталды. Учурда АШКлардын маалыматтарынын 12%га жакыны иштетилди. Учурда 5% босогодон төмөнкү партиялар өтүп жатат. Ата журт 14,56, ишеним 14,7, ынтымак 13,88, альянс 8,25, ыйман нуру 6,91, эл үмүтү 5,8. Кол менен эсептөө автоматтык эсептөөгө караганда бир топ жайыраак, бирок добуш берүүнүн акыркы жыйынтыктарын бекитүүдө ал эске алынат. Булак репортер чекитке ийже. Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзахматов парламенттик шайлоонун жыйынтыгы бурмаланганын билдирип, дүйнө таң калгандай ыплас шайлоо өттү деди. Мындай пикирин Азаттыктын кабарчысынын суроосуна жооп бергенде айтты. Бийлик дүйнө таң кала тургандай таза шайлоо өткөрөбүз деп убада беришкен. Азыр дүйнө таң кала турган ыплас шайлоо өттү деген Мырзахматов борбордук шайлоо комиссиясын анын төрайымын алмаштыруу керектигин билдирди. Альянс партиясынан кимдер депутат болуп келди? Альянс партиясынан жогорку кеңешке кимдер депутат болуп келиши мүмкүн? Альянс партиясы шайлоодо алдын ала маалымат боюнча жалпы 8,24% добушту топтоду. Мындай көрсөткүч менен Альянс партиясына 7 мандат берилет. Сулайманов Алтынбек Турдубаевич 7,10%, Айдарбеков Чыңгыз Азаматович 6,86%, Исраилов Азамат Алмазбекович 6,12%, Алимжанов Фархатбек Айбекович 4,79%, Акаев Жанар Кубанычбекович 4,36%, Жамгырчиев Эмиль Эрикович 4,31%, Нурбаев Абдывахап Мамадрасулович 4,1%. Булак апта чекитке ийже. Кочкор шайлоо округунан Мирлан Самый-Кожо алдыга чыкты. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча Кочкор шайлоо округунан депутаттыкка талапкер Мирлан Самый-Кожо добуштардын 22,96%на ээ болду. Самый-Кожого 9343 адам добуш берген, ал эми шайлоочулардын дээрлик 1,91%ы баарына каршы болгон. Боршайкомдун алдын ала маалыматына ылайык, учурда автоматтык эсептөөчү урналардын 97,70%ы саналып бүттү. Кочкор шайлоо округунда 104,084 шайлоочу бар. Алардын ичинен 40,693 адам шайлоого катышкан. Самый-Кожо акын, журналист катары коомчулукка белгилүү. Ал КТРКда иштеп, октябрь окуяларында башкы директордун милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Бирок башаламандыктар учурундагы дайындоолор расмий деп эсептелинген эмес. Акын акыркы учурларда бийликтин элге жакпаган аракеттерин сындап, коомчулуктагы үрөй учурган окуяларга ыр жазып реакция кылат. Анын ырлары элге синип, талкууларга жем таштап келет. Булак клуб чекит Азия. Борбиев: таза шайлоо болгон жок, аман болгула эки дос. Бийликчил Ата журт Кыргызстан партиясынан парламенттик шайлоого катышкан белгилүү ырчы Мадани Ишмербек Борбиев таза шайлоо болбогонун, административдик ресурс колдонулганын айтып чыкты. Ырчы бул жолу таза шайлоо болот деп ишенген. Таза шайлоо болгон жок, мен болот го деп ойлогом. Эл башындагы эки жигит президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Ташиев кайсада. Аларга керек жерде админ ресурс иштеди. Өтө кир. Туура эмес кылганды эл көрүп билип турат деп кошумчалады ырчы. Оңолбойт экенбиз. Мен позиция болуп туруп, оппозиция болуп, бийликке оппозиционер болуп иштегенге туура келдим. Унчукпадым. Считается уттуңар не болсо дагы. Анткени туура эмес кылганды эл көрүп турат. Аман болгула эки дос.
Мурдараак БШКнын сайтында автоматтык урналардагы добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгарууда үзгүлтүк орун алып, ал жерде болушу мүмкүн эмес сандар пайда болгон. Алгачкы маалыматтар жарыялангандан кийин партиялар тарабынан алынган добуштардын пайызы 150%га жетип жаткан, ал эми жеңген партиялардын пайызы 130%дан ашкан. Буга байланыштуу 5 партиянын лидери министрлер кабинетинин токтоосуз отставкасы менен адилеттүү кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. БШК айрым убакытка маалыматтарды өчүрүп, жаңыларын жарыялаган, бирок ал да туура келбей жатат. БШКнын сайтынын ишиндеги үзгүлтүк бир нече партияны парламенттик шайлоонун жыйынтыктарынан күмөн санатты. 29 ноябрга караган түнү 6 партия АСУнун маалыматтарынын алдын ала жарыяланган жыйынтыктарына макул эместигин билдирип, добуштарды кол санактан өткөрүүнү талап кылышты. Алардын айтымында алардын добуштары жоголуп кеткен. Мыйзам боюнча шайлоонун акыркы жыйынтыгы кол санактын эсебине ылайык чыгарылат, бирок кол санак аяктай элек. Булак УА чекиткейже. Ордо партиясынын лидери Мирбек Мияров дайынсыз болууда. Ордо партиясынын лидери Мирбек Мияров 28 ноябрдан бери дайынсыз болууда. Бул тууралуу анын жакын тууганы билдирди. Кечээ түштө номер 44 мектепке добуш берүү үчүн кеткен экен. Ошол бойдон байланышка чыккан эмес, телефону өчүк. Аялы дагы каякта экенин билбей жатат, деди Мияровдун жакын тууганы Мирлан Мамытов. Мамытовдун айтымында саясатчыны Улуттук коопсуздук комитети кармап кетиши мүмкүн. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы бул тууралуу маалыматты тактап жатышканын билдирди. Мирбек Мияров 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого ат салышкан Ордо партиясынын лидери. Ал 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген. Булак Назар Ньюс чекиткейже. Оппозициячыл партиялар митингге чыга турганын жарыялады. 29 ноябрда саат 14:00 Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдында шайлоо жыйынтыгын тааныбаган партия өкүлдөрүнүн нааразычылык акциясы өткөрүлөт. Бул тууралуу Улуттар биримдиги саясий партиясынан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Эржан Кайыпов Facebook баракчасына билдирди. Эскерте кетсек, буга чейин БШКнын сайтында мүчүлүштүктөр орун алганы маалымдалган. Алдын ала маалыматтар жарыялангандан кийин партиялар чогулткан добуштар 150%дан ашып кеткен. Андан кийин БШКнын серверинде маалымат кабыл алуу бир канча убакытка токтоп калып, кайра ишке киргенде бардык сандар өзгөрүүгө учураган. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова сервердин бузулушу боюнча комментарий берген. Анын айтымында алгач сайтка туура эмес программа жүктөлгөн. Күтүүсүз кырдаал айрым партия өкүлдөрүнүн нааразычылыгын жаратып, добуштар уурдалганын айтып чыгышкан. Булак Назар Ньюс чекиткейже.